Барыбызга маалым болгондой, кыяматта эсеп китеп болгондуктан, мына ушул дүйнөдө биз өзүбүздү эсеп китеп кылалы. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сөзүндө мындай деп айтат: "Ал-каййису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут" дейт. Мындайча айтканда, бир акылдуу дейт. Ал дейт, ошол акылдуу. Ал дайыма өзүнү эсеп китеп кылат дейт. Өзүнү суракка алат, өзүнү эсеп китеп кылат дагы түбөлүктүү жашоого дайыма даярданып жашайт дейт. Вал ажизу ма натбаха хаваху ва таманна ала Аллахи таманит. Ал эми алсыз дейт. Акылы жок дейт, акылын иштетпеген дейт. Кудайдын жаратканын эстебеген, пайгамбардын сүннөтү менен жүрбөгөн, бул дайыма өзүнүн кумарын ээрчет дейт. Жана көп кыялдарга батып, аткарылбаган эле кыялдарды ойлоп жүрө берет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын сахабаларынан. Эгер ошол жолдо бул сахаба жүрсө, шайтан ал жолдо эч баскан эмес экен. Бул Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху. Умар ибн Хаттаб өзүнүн жакшы бир данышман сөзүндө мындай деп айтат экен: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Силер өзүңөрдүн нафсыңарга эсеп китеп кылгыла бүгүн. Эртең силердин үстүңөрдөн эсеп китеп болмоюнча. Ва вазинуха кабла ан тузану. Бүгүн силер өзүңөрдүн бардык амалыңарды таразага салгыла. Эртең таразага түшүп калмайынча. Фа иннаху ахван алейкум фил хисаби годан ан тухасабу анфусакум al-yawm. Бүгүнкү силер өзүңөрдү эсеп китеп кылганыңар, эртеңки кыяматтагы эсеп китепке даярданган болосуңар, ал силерге өтө жеңил болот. Ва тазайяну лил ардил акбар. Yawma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun ala Allah wa tazayyanu li ardil yawmil akbar. Силер ушундай бир олуттуу күнгө даярдангыла, бул кыямат күндөгү эсеп китеп, ошого жасанып баргыла дейт. Силердин ар бир кылган ишиңер Алла Таалага жашыруун эмес. Умар радиаллаху анху бул жердеги жасанып баргыла дегени, бул ошол эсеп китепке даяр баргыла, соопторго көп баргыла, олжолуу болуп баргыла деген мааниде айтып атат.